Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана мен Айжамал. Бүгүнкү чыгарылышыбызды 21-кылымдын жаңы кесибине блогерлерге арнайбыз. Кеттик. Сиздер Instagram же TikToктогу блогерлер жөнүндө билет болсуңуз керек. Бул тууралуу Нуржамал Н өзүнүн проектисинде блогерлер ким жана эмне менен алектенишет деген суроого жооп берет. Мындан 40 жыл мурун кыздар врач, космонавт, мугалим болууну кыялданса, 20 жыл мурункулар дипломат, юрист, экономист болгусу келген. Азыркы мезгилде инста жылдызы жана блогер болуу актуалдуу. Мындан 5 жыл мурун блогер деген түшүнүк бизге жетип, алардын саны бир аз гана болуп, анан коомчулук тарабынан түшүнүксүз көрүнүш катары кабыл алынган. Бирок ошол эле учурда ал нерсе элге бат сиңип, жакшыбы жаманбы, блогерлер ар кандай ойлордун лидери болуп чыга келди. Жөн эле адамдардан байкап көрсөк, алар кафеде, сейил бактабы, смартфон, планшет аркылуу өздөрүнүн жакшы көргөн блогерлеринин берүүлөрүн, чыгарылыштарын окуп, көрүп отурганын байкайсың. Блогерлердин биздин жашообузга тийгизген таасирин баалоо кыйын. Алардын сунуштарын угушат, берген көрсөтмөлөрүн пайдаланышат, аларга окшошконго аракеттенишет. Ошолордой болгулары келет. Бүгүн мен темадан алыс кетпей, дени сак жашоо, сак саламат жашоо жөнүндө жазган Рунеттин белгилүү блогери менен маек куруп, ал мындай атактуулукка, жалпыга белгилүү болууга кандайча жетишкенин жана дайыма ийгиликке жетишүүнүн кантип, кандайча сактап келе жатканын сурап билгибиз келди. По приглашению Beauty Spa by World классынын чакыруусу боюнча жыл сайын өтүүчү We Beauty Day иш-чарасынын алкагында биздин шаарга белгилүү Орусиянын инста жылдызы келип кетти. Ал 3 баланын энеси, дени сак жашоо активисти, супсулуу болгон Наталья Давыдова. Соц тармакта ал тетя Мотя деген ник менен белгилүү. Ал өздүк баракчасын ар кандай кеңештерин берүүдөн баштап, эмнени кайдан алса болот, кандайча модалуу кийинүүнү жана керемет кооз жерлерден түшкөн сүрөттөр менен жана ошондой эле балдарынын кылык жоруктары менен чагылдырып келет. Ачык жана шайыр мүнөздүү Наталья айым жөнүндө айта кетсек, ал орусиялык олигархтын жубайы. Өз байлыгы менен таптакыр бааланып мактанбайт. Бизге сулуулук жана дени сак саламатта жашоого эмне түрткү болгонун айтып берди. Наталья соц тармакта белгилүү болуп, өз баракчасын ийгиликтүү алып барууга жана ошол эле мезгилде үй бүлөгө да кам көрүү мүмкүн экендигин белгилеп кетти. Бул үчүн негизгиси убакытты туура пайдалануу жана артыкчылыктарды туура аныктоо деп айтат. Баарын бир алып кетүү албетте оңой эмес. Менден көбүнчө кантип баарына жетишүүгө болот деп сурашат. Баарына жетишүү мүмкүн эмес. Бул жерде максималдуу түрдө эффективдүүлүккө умтулуш керек. Тайм менеджмент, башкача айтканда, убакытты туура пайдалануу сизге жардам берет. Өзүнүн мыкты даярдыгы, жеңил жана тамашалуу стили, көптөгөн керемет сүрөттөрү Натальяга миңдеген каттоочуларды алып келди. Тетя Мотя блогун окушат жана анын сунуш кеңештерине ишенишет. Ошон үчүн Наталья алган маалымат булактарына аябай көңүл коюп, аларды терең изилдеп чыгат. Бул абдан маанилүү. Мен жөн гана адистерден консультация албастан, ошол эле мезгилде белгилүү сайттарга, белгилүү изилдөөчүлөргө катталгам. Мен аларды дайыма карап, интервьюларын көрүп, алардын акыркы жаңылыктарынан кабардар болуп турам. Сейчас у меня 4. Мен азыр жумасына 4 жолу машыгам. Эртең менен саат 6-да турам. 8-де оор машыгуум башталат. Тамактануум боюнча айтсам, азыр 5 маал тамактанам. Мында аптекадай тең салмакта канча углевод, белок жана май маанилүү. Менде баары так пландагыдай болуш керек. Саат канчада каякта болоорумду анык билем. Жада калса 1 жылдан кийинкисин. Мындай көз караш чынында эле суктанаарлык. Ал аябагандай чоң эркти талап кылат. Анын Instagram баракчасы аркылуу көрүнүүсү, кылдаттык менен сакталган дени сак жашоо образы, мунун баары жеңил, ошол эле учурда өзүнө бир аз өзгөчөлөнгөн тамаша менен берилет. Акырында, урматтуу коногубуз, эң негизгиси, күндөлүк тамактануучу табагыңызда эмненин бар экендигин өтө маанилүү жана ага көңүл буруу керектигин баса белгилеп кетти. Ансыз дени сак жашоо жана бактылуу өмүр кечирүү мүмкүн эмес. А сиз кандай ойлойсуз? YouTube'da көп акча таба алса болот экенин билесизби? Сиздерге эң баалуу ютуберлердин тизмесин тартуулайбыз. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар.
Forbes 2020-жылдын жыйынтыгын чыгарып, жаратуучулары ушул жылы эң көп акча тапкан YouTube'дагы эң ийгиликтүү жана бай блогерлердин тизмесин түздү. Албетте, ар бир 10 адамдын 9-у англис тилинде сүйлөгөн YouTube колдонуучулары. Бирок бир сапты орус тилдүү авторлору ээлешти. 10-орун Джеффри Стар, кирешеси $15 миллион. Каналындагы жазылуучулардын жалпы саны 16 миллион. Эгер сиз сулуулук блогерлерине катталган болсоңуз, анда Джеффри жөнүндө, анын макияж линиялары жана ал дайыма башынан өткөрүп жаткан чуулгандуу окуялар жөнүндө уккан чыгарсыз. 9-орун Дэвид Бобрик, анын кирешеси $15,5 миллион. Көрүүчүлөрдүн саны 18 миллион. Блиппи 32 жашта. Сиздин оюңузча 30 жаштагы жигит болуп, YouTube аркылуу акча тапса болобу? 2020-жылда Блиппи $17 миллион тапты. 7-орун Like Настя. Бул каналдын авторлору россиялыктар. YouTube'дагы акча табуу кыздын ата-энесине $18,5 миллион алып келди. Настянын ата-энеси 65 миллион катталуучусу бар. Негизги эсепке кошумча, башка тилдерге да видеолорун которушат. 6-орун Престон Асман. Блогер. Анын YouTube'ундагы орус тилдүү балдар дээрлик толугу менен плейлисттерин көчүрүшөт. 2020-жылга кирешеси $19 миллион түздү. Андан ары тизмеде PewDiePie Markiplay-дин досторунун бири. Катталуучулардын саны 27 миллион, кирешеси $19,5 миллион. Red жана Link. Жигиттердин катталуучулары башкаларга салыштырмалуу мынча көп болбосо дагы, алар 20 миллион киреше табышты. 2020-жылы февралда алар YouTube'дагы Smosh комедиялык скетч каналын сатып алышты. Ал үчүн алар $10 миллион төлөшкөн. Бул сатып алуу менен кийинчерээк экөө өз эсебине $11 миллион кошушкан. Биз эң байларга жакындап келе жатабыз. Dude Perfect долбоорду жараткан 5 бир тууган, кирешеси $23 миллион түзөт. Экспериментаторлордун миллионер болушуна YouTube гана жардам берген жок. Андан тышкары алар трюктардын аркасында видео хостингге 10 миллиондогон көрүүлөрдү топтоп, өлкөнү кыдырып, турне кылууга чакырылышкан. Үмүттөр акталып, $6 миллион билеттер жана буюмдар сатылып, тасма да тартылды. 2-орунда Mr. Beast. Орус тилдүү блогерлерди шыктандырган дагы бир адам. Джимми Дональдстын каналында азыр 52 миллион катталуучу бар. 2020-жылга карата кирешеси $24 миллион түзгөн. Негизи таң калыштуу эмес. Кантседа интеграция үчүн ага Microsoft жана Electronic Arts сыяктуу компаниялары заказ беришет. Жана 1-орунду Ryan Kadji ээлейт. Балдарга арналган канал. Кирешеси $29,5 миллион. Белгилей кетүүчү нерсе, бул бала өткөн жылы да Forbes рейтингинин башында турган. Журнал жазгандай, анын үй бүлөсүнүн бизнесинин негизги бөлүгү Ryan's Ryan's World лицензиялык келишимдери аркылуу түзүлгөн. Кыргыздар Америкада. Долбоордун блогерлери Америкага барып, кызыктуу инсандар менен маек өткөзүп, YouTube каналындагы көрүүчүлөрүнө видеону тартуулашат. Бул долбоордун үзүндүсү кийинки видеодо. Кыргызка в Америке. Атым Эльнура. Мен блогермин Чикагода. Азыр мен Америка боюнча негизи эле жүрөм да, аргасы штаттардачы. Анан сиз өзүңөр боюнча айта кетпейсиңерби? Кайсы штаттан келдиңер, байке? Эмне менен алек Аксакалуу айтсын анан кийин. Менин атым Жунушалиев Асылкан Касымалиевич. 64 болгон мен кээ бирлер айтышат, байке 54 элесиз го деп. Анан билбейм мен. Кыргызстандан ким болуп иштегенсиз? Баягы Союз убагында, эме убагында сельсоветтин председатели болуп 7 жыл иштегем. Өзүм сельхоз институту бүткөм. Айыл чарба институту. Мен бир 10 жылдан бери Америкадамын. Филадельфия штатында, эме Пенсильвания штатынан, Филадельфия шаарынан. Азыр эмне менен алексем? 64 жашта экенсиз. Мага Америка өкмөтү мага пенсия төлөйт. Ранная пенсия деп коет, эрте пенсия. Тамагым бекер. Өзүм бир балам менен келгем. Между прочим, мен айтып коюшум керек. Статус менен тияктан келген. Мен билген 3 эле киши барбыз. Анын америкалык гражданство алгандын мындай айырмасы бар экен, американский гражданствоң бар, анан кыргыз гражданствоң бар дегенде айырмасы барбы же жокпу?
эми Американын гражданын алыш албетте бул жерде грин карт алгандан кийин 5 жылдан кийин Американын гражданствосын берет. Конечно, эң англисинден суроолор болот, географиядан, тарыхтан суроолор болот. Ошонун баарына жооп берип, мен алганыма 3 жыл болду. Американын гражданствосын. Кыргызстанга жыл сайын барып турам. Биякта жүргөнүм менен менин жүрөгүм Кыргызстанда. Кыргызстан үчүн күйөм. Кыргызстан үчүн өлөм дегенде. Мамлекетим, элим, журтум ушу Америкада болуп жашаса экен. Америкада болсо экен. Америка деген эме, бул деген улуу державада. Өзүм байбичем менен, бир балам келиним менен, 2 небереме бердим. А бирок мен 6 балам, 2 кызым, 4 балам Кыргызстанда жашашат. Аларды бияка алып келгенге менен мүмкүнчүлүк жок. Анткени баарына чакыруу тигиндемда бердик, бирок мүмкүнчүлүк болгон жок. Бербейт да, Америка бербейт. Анан мен оюм эле ошол, эми 67ге чыгып, пенсияга чыгып, анан Кудай буйруп, ошол жашка Кудай жеткизсе, 3 жылда пенсияга чыксам мен Кыргызстанга барып эле жакшынакай оокат кылып эле жүрө турган эң биринчи ден соолук керек. Анан жумуш керек, документ керек. А бизге документтин баарын Америка өкмөтү бизге грин картаны, гражданствону баарын бизге бүт бесплатный. Эң негизгиси Америкада медицинский эме страховка да, страховка бизге бесплатный. Мен өзүм сахарын, диабет менен оорулар 60 ашканда оорулар көбөйөт да. Бесплатный үйгө жетип берет. Биякта адамдын укугун Америка өкмөтү коргойт. Колдойт. Колдойт. 70га чейин. 70га чейин. А биякта кыргыздар бул тандалган кыргыздар да. Тандалып, тияктан келген, чыдайт. Эч мындай проблема жок аларда. Закон нарушать этпейт. Москвада болчу. Эч кимиси, мына өзүңөр көрүп атсыңар. Эч кимиси арак ичпейт. Көпчүлүк спортсмендер, жаш балдар. Ошого сүйүнөм да балдарга. Анткени булар билет. Кыргызстанга барганда эмне кылабыз? Аны көрүп берде жаштап калып иштейли, үй бүлөсү багалы. Мисалы үчүн мен тиякта 40ка чыккан балдарыма чейин мен жардам берем. Анткени мына сентябрь башталбадыбы? Сентябрь башталган. Мен жыл сайын ар бир тиякта 6 балам бар дебедимби? Ар бир балама эгерде окуу возрастына келип калса жашына, мен аларга $200 салып турам. Анан башка да көп жумуштар бар да. Анан ошолордун баарына жардам берип, өзүм пенсия куракта болсом дагы, ошентип иштеп, жакшы, аман эсен болуп эле ушинтип жүрө берет. Ал эми кийинки видеодо позитивдүү ыр коюп беребиз. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Өзүн бойлоп салкын убак кечинде суу чачышып ойногон кезесимде айкалышкан ал учурду эстесем
кырбас кылып койбогон койбогон Ушундай көңүлдүү нотада биздин түстүү тасма берүүбүз аяктады. Бүгүнкү чыгарылышыбызды блогерлер темасына арнадык. Сиздерге кызыктуу болду деп үмүттөнөбүз. А мүмкүн сиздер деле эртең блогер болуп кетесиздер. Сиздер менен мен Айжабал Амангелди болдум. Түстүү тасма берүүсү.